Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Тез кабар каналынын күйөрмандары, кадырма мекендештер, ардактуу замандаштар, саламатсыздарбы? Тез кабар каналы бул чыгарылышта сиздерге Оштогу Пекин соода борборунун маңдайында жайгашкан, тактап айтканда Алай 35 дарегиндеги жаңы элиталык көп кабаттуу үйдөн сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди көрсөтөт. Биз азыр жаңы турак жай комплексинин алдында турабыз. Буюрса Пекин соода борборунун маңдайынан же Делюкс мейманканасынын жанынан Алай көчөсү аркылуу киресиздер. Дал ушул турак жай комплексине келесиздер дагы маңдайдагы блоктун ортоңку подъездинин 7-кабатына чыгасыздар. Бул көп кабаттуу үйлөрдүн алдындагы короодо балдар ойноочу аянтчалар, тургундарга башка шарттар жана унаа коюучу аянттар каралган. Биз сиздер менен маңдайдагы подъездин 7-кабатында жолугушабыз. Биз 7-кабатка тепкич менен эмес, лифт менен көтөрүлүп чыктык. Негизи белгилеп коеюн, бул жердеги турак жай комплексиндеги башка блоктордо лифттен бир кабатка чыксаңыз 5 квартира бар. А бул блокто болсо В блокто лифттен чыксаңыз ар бир кабатта 3 гана батир бар экен. Алардын бири 7-кабатта жайгашкан 3 бөлмөлүү 105 номурдагы батир. Батирдин ээси батирди даярдап коюптур, эшиктерин ачып коюптур, лампочкаларын бардыгын жандырып коюптур. Эжебиз менин жанымда. Буюрса менин суроолорума, сиздердин кызыктуу суроолоруңуздарга азыр жооп берет. Чогуу кирип көрүп чыгалы, бул батирдин проектиси кандай, ички ремонту кандай, ички шарты кандай, баарын көрүп чыгабыз. Балким бул батир 1-2 күндөн кийин сиздерге жакса, сиздерге насип кылып калышы мүмкүн. Назар салып туруңуздар. Эже кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудай шүгүр. Батирди Кудайга шүгүр. Батирди ремонт кылып жашап атасыздарбы бул жерде? Пока аз жашады. Аз жашап атасыздарбы? Азыраак жашады. Неге сатып атасыздар аны? Башка үйүбүз бар ошол жака. Башка жашай турган үйүңүздөр бар. Бул жөн эле туруп калып атат. Ошон үчүн сатууга коюп жатасыздар. Жалпы канча метр квадрат? 96 метр квадрат. Жакшы. Киргенде эле байкап турам, интернет бар окшойт, а? Бар. Интернет бар экен. Отопление бар экен. Батирдин ичи Ташкент го, банёго же? Жылуу экен, а? Отопление жакшы. Жакшы. Мына кирип эле сол тарапты карасаңыздар, отопление батареясынын үстүндө бүт электрод түйүн бир жерге чогулуп монтаж болуптур. Оң тарапта болсо атайын эмерек коюлуптур. Прихожканын эмереги, күзгүлөрү, кийим илгичтери, бут кийим орундуктары, тартмай сүрмөйлөрү менен экен. Биз анда бул батирди көрсөтүүнү баштадык. Назар салып туруңуздар, көңүл буруп туруңуздар. Жаңы ремонт, шикарный ремонт болуптур. Биз азыр бир чекеден көрсөтүп беребиз. 96 метр квадраттагы батирдин ремонту кандай болду экен. Биз ашканадан баштайбыз. Сол тарапка бурулайын. Коридордогу обойлордагы мынандай полосатый обойлор экен. Обой менен полдун түсү көрүп турасыздар. Ламинанты түсү окшош экен. Ал эми эшиктер дагы мындай заманбап эшиктер, бардык бөлмөлөрдүн эшиги окшош экен. Биз биринчи ашканадан баштайлы. Кандай дедиңиз эже? Майли. Бул жагыңыз ашкана. Кухня. Көрүп турасыздар. Чай ичүүчү орундук жасалган. Г-образный формадагы жумшак эмерек столу менен коюлуптур. Бир үй бүлөгө чай иче турган кеңири орундук бар экен. Бул ашкана чай ичүүчү бөлмөнүн туурасы 3 метр, узундугу 4 метр чыгат экен. 12 метр квадрат деп эсептесек болот. Кухнянын эмеректери сол тарабына сплошной коюлган. Астында тартмай сүрмөйлөрү менен үстүндө тумбучкалары бар экен. Кыскасы баары сонун көңүлдөгүдөй жасалган, ортосу кафелденип, электрод точкалар дагы уюштурулуптур. Бул жерге болсо муздаткыч коюлган, анын жанында телевизор коюлуп, атайын антенналарга туташтырылыптыр туугандар. Полдун түсү ачык түстө көрүп турасыздар. Ламинат, терезелери пластик. Отопление киргизилген, потолок болсо гипсокартондон жасалып, ортосу ак түстөгү натяжной потолок экен. Тиги эшиктен каяка киребиз эже? Бул эшиктен газовый плитага киребиз. Кухнянын жарымы ушул жактабы? Жарым ушул жакта. Отдельный газ бар. Отдельный. Сонун болуп турбу, а? Мына, караңыздар,
кухнянын тамак бышыруучу бөлүмү бул жакта экен. Бул чакан бөлмө балкончо болсо керек эле проект боюнча негизи. Бирок мынандай кылып сонун кылып жасап коюптур. Жанагы эмеректердин уландысы ушул жакта экен. Газоэлектропечка вытяжкасы менен коюлуптур. Полдон баштап потолокко чейин кафелденген. Терезеси болсо Пекин соода борбору жакта. Биз бул турак жай комплексинин короосун үстүнөн көрсөтүп коелу. Көрүп турасыздар, жашоочуларга бардык шарттар бар. Маңдайда көрүнүп турган Пекин соода борборунун маңдайында жайгашкан. Ушул маңдайдагы көчө менен түп-түз эле Централдык Навай көчөсүнөн болгону 100 метр гана ичкери киресиздер. Ушул блоктун 7-кабатына көтөрүлүп чыгасыздар. Кухняда бардык шарттар бар экен. Кыскасы сиздерге бул кухня кызмат кылат. Идиш жуучу жай, сабиз, пияз, тамакка керектүү мөмө жемиштерди кесип даярдоочу жай. Телевизорду иштетесиздер, чай ичкенче телевизор көрөсүздөр. Биз кухнясын көрсөттүк, эми калганын улап дагы көрсөтөбүз. Бул жагы ажатканабы же? Ажаткана бул жагы. Ажаткана. Полу теплый. Теплый полбу? Полу. Мына теплый пол. О, маңдайда даарат алганга дагы суулар чыгарылыптыр. Унитаз коюлган. Мынандай кол жууганга кичинекей раковиналар коюлуптур. Көрүп турасыздар, чыгышкалар ичиндеги атайын кафелдер менен полдон баштап потолокко чейин кафелденип жасалган теплый пол бар экендигин эске салабыз. Бул демек ажаткана болду, даараткана болду. Эми биз бул сатыла турган батирдин зал конок бөлмөсүн көрсөтөбүз. Бул залыңыздар беже? Бул зал. Зал, конок бөлмөсү. Күрөң түстө жасалыптыр. Караңыздар, алтын түстүү гүлдөрү бар, күрөң түстөгү обойлор. Супер моющий обойлор менен жасалган, көрүп турасыздар. Бүт 4 тарабы тең. Пол кадимки ламинат, палас салынган, занавеска тагылган, көп секциялуу отопление батареясы коюлуптур. Потолок болсо натяжной потолок, чекелерине кааласаңыздар софит лампаларды коесуздар. Люстраны дагы өзүңүздөр көчүп келген учурда тандап коюп аласыздар. Демек бул бөлмө конок бөлмөсү. Зал туурасы 4 метр, узундугу 6,5 метр чыгат. Конокторуңуздар кеңири батат. Бул жерге болсо телевизор койсо болот экен. Биз залды, конок бөлмөсүн көрсөттүк, эми кийинки бөлмөлөргө өтөбүз. Чыгып эле сиздер түз кире турган болсоңуздар, бул жагы душевой турбайбы, эже? Душевой. Жанагы Теплый пол булда. бул жакта теплый полбу? Жакшы экен. Мен уже тердей баштадым, ысып кеттим, курткачан келип алып турмун. Бөлмөнүн ичи өтө жылуу экен, квартиранын ичи. Отопление иштеп турат да. İşte turatadır. Жакшы. Биз сиздерге бул сатыла турган батирдин душевойун көрсөтүп жатабыз. Санузелин. Раковина бул жака пока коюлбаптыр. Бирок көрүп турасыздар, ванна коюлган, жуунуучу жай даяр. Мынандай сушилкалар да коюлган, полдон баштап потолокко чейин кафелденип. Бул жерге болсо өзүңүздөр көрүп турасыздар, кир жуучу машина, анын үстүнө чоң көлөмдөгү суусу бар, атайын аристон коюлуптур. Ажаткананын кафели кандай болсо ошондой эле кафелдер бул жака да колдонулган. Теплый пол бар. Эми 2 спальниди көрсөтөлү туугандар. 2 спальнидин бирөөсү түз кирсеңиздер мына ушул төрдө турган бөлмө. Бул дагы чыгышкалар ретинде жасалыптыр, көрүп турасыздар. Күрөң түстөгү обойлор менен жасалган. Кээ бир гүлдөр болсо сары түстө, золотистый түстө. Супер моющий обойлор менен жасалган. Бул жагы детскийби, спальныйбы? Детский. Балдар бөлмөсү, Ballar bölümümüz. Балдар бөлмөсү. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, балдар бөлмөнүн туурасы 3,80, узундугу 5,5 метр чыгат. Бир терезеси бар, отопление киргизилген, занавеска тагылган, илинген. Бул чоң бөлмө, демек балдардын уктоочу бөлмөсү. Атайын эмеректер менен жабдылыптыр. Потолок болсо башка бөлмөлөрдүкүнө окшош, ортосу натяжной, чекелери гипсокартон. Софит лампаларга, түстүү лампаларга атайын электр кабелдери чыгарылып коюлуптур. Балдар бөлмөсүн көрсөттүк, эми спальняга кирели. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү кырмызы түстө, фиолетовый түстө жасалыптыр. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү да, мына Spalny bu. спальня однотонный жасалган, көрүп турасыздар, серьезный жасалыптыр, көңүлдөгүдөй жасалыптыр, көрүп турасыздар. Бул чоң бөлмө, уктоочу бөлмө, чоң спальня.
Төрүндө өзүнчө көрүп турасыздар, балкону да бар. Балкон менен бөлмөнүн ортосу пластик эшик терезелер менен тосулган. Балконду гардеробный кылып иштетсеңиздер болот. Буюрса келечекте обойдун түсү кандай болсо, потолоктогу натяжной потолоктогу ошондой түстө жасалыптыр. Калганы көрүп турасыздар, гипсокартон. А пол болсо бардык бөлмөлөрдүкүнө окшош. Ламинат, ачык түстө. Отопление бул бөлмөгө дагы киргизилиптир. Менимче бул батирдин ички ремонту, ички шарты сиздерге жакты деп ойлойм. Андыктан мен азыр бул батирдин баасын билип берем. Интернет киргизилиптир. Отопление бар экен, таза суу бар экен, теплый пол бар экен, газ бар беже? Бар. Газ бар. Демек бардыгы бар. Канализация, водоканал баары бар. Интернет кабельный телевидение киргизгенсиздерби? Киргизилген. Барбы? Бар. Кайсы Акнетпи же? Акнет да бар, интернет да бар. Бардыгы бар. Жакшы. Мына эми биз баасын сурап көрөлү. Бул батириңиздин баасы канча болот? Канчага сатайлы деп турасыздар? 67. 67 миң доллар деп атасыздар. Кеми болобу? Эми сүйлөшүлгөн баада болот. Сүйлөшөсүз. Документтери кандай? Бар даяр. Баары даяр. Бар даяр. Вариантчы, балким унаага, балким участокко, балким жер үйгө дегендей. Андай вариант. Жер үйгө жок. Жер үйгө болбойт. Жер үйгө болбойт. Машинагачы Машинага сүйлөшөбүз. сүйлөшөсүздөр. Документтери тага. Документтери так. Жакшы. Мен бул батирди сиздерге колумдан келишинче бардык жерин көрсөткөнгө аракет кылдым туугандар. Ашыкча эч нерсесин айткан жокмун. Болгонун болгондой көрсөттүм. Чындыгында батирдин ички ремонтун жакшы жасаптыр. Абойлорду дагы, эшиктерди дагы жакшы тандап алган. Негизи ким кандай тандап алган болсо, вкус жакшы экен. Менимче сиздердин көңүлүңүздөргө жагат. Баасы 67 миң доллар кеми бар экен. Сүйлөшүп көрөсүздөр. Документтери так. Эми инфраструктурасын белгилейли. Базарга жакын, Келечек базарына, Пекин соода борборуна жакын, троллейбуска, маршруттук каттамга, таксилерге, централдык көчөлөргө жакын. Андан сырткары соц объекттер болуп эсептелинген мектепке, балабакчага, централдык мечитке, лицейлерге, андан сырткары аптека дүкөндөргө жакын экендигин дагы билип койсоңуздар ашыкча болбойт. Телефон номерин жарыялайм. 0557 07 75 70. Бул биринчи номер. Мында WhatsApp'та иштейт туугандар. Экинчиси 0778 32 88 11. Бул экинчи номер. Эки номердин экөөнүн бирине чалсаңыздар болот. Же WhatsApp аркылуу байланышсаңыздар болот. Сиздер бул чыгарылышты урматтуу Тез кабардын көрөрмандары, батир издөчүлөр, мекендештер, Оштогу Алай 35 дарегиндеги, Алай көчөсүнүн 35-чи дарегиндеги сатыла турган 3 бөлмөлүү заманбап батирди көрдүңүздөр. Пекин соода борборунун маңдайында жайгашкан. Ушул турак-жай комплексинин тургуну болуңуздар. Бала чакаңыздар буюрса ушул жерде сыртта ойнойт, мен турган жерден көзөмөлдөп турасыздар. Эгерде Тез кабар каналын издегендер болсо, анда 0558 86 00 11 номерлерине чалыңыздар. Көрүшкөнчө.